Filmde görgönбүз бул индийский варианты. Карасаңыздар, ого, сүйүшкөндөр. Судан суунун боюнда турушат. Мынакей, катта суу турат. Мынакей. Бунусунда наоборот. Болсо секирем деп атабы сууга не беле. Тиги жек кармап атат. Индия жарандар эки чукурсуз дейт. Ойнап жүрүшөт биздин сайда. Мына дагы тиги эки сүйүшкөндөр. Мен алыстан карап отурдум, буларды лав видео тартышты. Мына жерде сая кылып турат. Бүгүн так 7 март. Сайда суу көп негизичи. Мен каршы эмесмин, кандай просто мага өзүмө да кызык болуп атат да. Мен 2 күн биринде бул сайды чыгып карап турам да, бул сайга. Бул чекеге мусор төгүп кетишет биздин жарандар элечи. Ушулар төкпө деп айтып турам негизичи. Жарандык милдетибиз да. Ana бүгүн чыксам, түштөн кийин монтип жүрүшкөн экен сайда. Сузак сайда жүрүшкөн экен. Эми өздөрүнүн эмеси, бул эркиндиги жүрүш керек. Тура эле. Но за пределы город эч ким каршы болбойт. Бирок бул жер кооптуу да азырчы, жазган малчы. А может бир жаман случай болуп кетсе, буларга ким жооп берет? Деген эле суроолор да. Мына жерде суу турат, ойноп чалышууга. Мындай депчи. Туугандар өзү жашоо кызык эле да, позитивдүү. Бул спутниктин арт жагындагы көк арт сайы. Бул жерден биздин жарандар мондай таш жүктөп, өзүнө керектүү эмелерди, шагыл жүктөп кетишет. Керектүү нерселер жүктөп кетет. Ал бул жакты карасак, Индия жарандары ойноп жүрүшөт. Мынакей. Болгондон башкача ойношот экен да буларчы. Сууга жакын барып алышыпчы. Анын арагында 10 метр арагында суу агып атат. Бул уже за пределы города да. Бул уже Ташбулакка карайт. Сузак районуна карайт. Мен каршы эмесмин, булар эми жүрүш керек, ойнош керек эми. Мен азыр бул видеону тартып аткан себеп ойлобола, бул каршылык кылып тартып атат деп. Жок, мен просто көрсөтүп коеюн дедим силерге. Сайда дагы биздин сайыбызда да индустар ойнойт экен. Анакей, кучакташып атышат, тагылып атышат, бугулуп атышат.